Ааламды таанууга өзгөчө салым кошкон инсан мугалим болот эмеспи? Мен да бир өзгөчө инсан тууралуу айткым келет. Ал менин агайым Хайдаров Курманбек. Агай өз кесибин сүйгөн мыкты мугалим. Ааламдашуу доорунан артта калбай, заманбап сабак өтүүдө өз жигерчилигин көрсөтүп, бизге дайыма жылуу мамиле жасаган агайды көргөндө, мен да эмнегедир мугалим болгум келе берет. Балдардын аруу, таза жүрөгүн ача билип, керек болсо сырдашып, ар бир сабагында өткөн менен бүгүнкүнү журулуштура билген агайдын сапаттары мугалимдик кесипке көрк берип турган сыйт. Агай, сиз келечек элерине тарыхты гана эмес, билимди, тарбияны оозандырып келесиз. Мен да сиздин жолуңузду жолдогон мугалим болгум келет. Мен Курманбек Хайдаров. Азыркы учурда Бишкек шаарындагы номер 94 жалпы орто билим берүү мектебинде тарых мугалими болуп эмгектенип келе жатам. Мен Кыргызстандын бир атуулумун, болгондо да мугалим уулу. Мугалимдик кесипти тандоомо окуучунун таза, аруу дүйнөсү себепчи болду. Бул кесиптин акнанын татып, мекенге болгон жигиттик милдетимди актоого багыт алгандай сездим өзүмдү. Ар бир адам өз өмүрүндө ата журтка салым кошууну ойлонот. А мен кесибим мугалимдик билимим менен келечекти курууга салым кошкум келет. Менин предметим да элимдин өткөнүн таанытып, учурду окутуп, келечекти курууга жардам берет эмеспи. Андыктан менин адамдык парызым да, мугалимдик милдетим да мекендин жүгүн артынып, өнүгүүсүнө салым кошуу. Адамзаттын мугалимине айланган Айтматов белгилеп кеткендей, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Адамдыктын улуу жолунда арыбаган кесип да биздин кесип. Мен мугалимдик кесибим менен ар дайым сыймыктанам жана кесибим менен эмгектенгенден ырахат аламын. Мен окуучуларымды жалпы адамзатка, жандуу жана жансыз жаратылышка аяр мамиле жасоого, адамдык сапаттардын туу чокусу болгон адамгерчиликти дайым карманууга багыттап келем. Көзгүсү болуп аткандан кийин өзүбүз ошол мугалим деген атка татыктуу болушубуз керек. Өзүбүздүн сабагыбызды жакшы өтүшүбүз керек. Окуучулар менен мамилебиз, билим берүү, тарбиячы болуп атканыбыздан кийин ошол атка өзүбүз мындай татыктуу болушубуз керек.